Борбордо дене тарбия боюнча нормативдик талаптарды тапшыргандарды сыйлоо аземи өттү. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан республикадагы жалпы дене тарбия боюнча 6-10 баскычтагы нормативдик талаптарды аткаргандарга алтын, күмүш төш белгилери жана күбөлүк тапшырылды. Алар аралыкка чуркоо, спорттук снаряд ыргытуу, бийик турникке тартылуу, өз салмагы менен олтуруп туруу, чалкасынан жаткан абалда дене бойду көтөрүү боюнча нормативдерди тапшырышкан. Белгилей кетсек, аталган иш-чара буга чейин өлкөнүн бардык аймактарында өттү. Ошондой эле сыйлоо аземин мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү жана жаштар менен иштөө боюнча жаштык дирекциясы уюштурду. Иш-чаранын максаты калкты спортту сүйүүгө жана ден соолукту чыңдоого чакыруу. Бул иш-чаранын негизги максаты биз 17-жылы биздин өкмөт тарабынан чыккан буйрук чыккан. Бул нормативди калк арасында, жаштар арасында, мектеп окуучулар арасында таратуу. Бүгүн биз ушу 6-баскычтан 10-баскычка чейин активдүү катышкан. Дайыма ушу ден соолугун чыңдап, дене боюн түздөп, дене боюн чыңдап ушу жаштарга үлгү болуп аткан биздин улуу муундар, орто муундарды бүгүн чакырып ушу сыйлоо аземин өткөзүп атабыз. Бул нормативдин тапшыруу үчүн 100 метрге чуркадым. Приседания кылдым, отжимания кылдым. Ошолордун арасында утуп мына алтын медаль алып атам. Кудай буюрса баарыңардан каалайм. Келечекте ойлойм баарыңарга тең кааларым спорт менен машык кыла, ден соолугуна чыңдагыла.